Урматтуу депутаттар, биз азыр 56 депутат партиялык тизме менен шайланып келгенбиз. Дал ушул сиздер отурган азыркы парламентке келүүнүн башкаруу формасын биз сунуштаганбыз. Мурдагы чакырылышта Алтынбек Сулайман экөөбүз демилгелеп чыкканбыз. Бул эмне үчүн жакшы жыйынтык берди? Урматтуу депутаттар, партиялык коррупцияны кан булгандай токтотту. Мурда биринчи ондукка 500 000 доллардан миллион долларга чейин алганын биз мындай легенда катары угуп жүрчүбүз. Азыр анын зарылдыгы жок. Мына азыркы системада эч кандай айырма жок. Сен 50-нчы турасыңбы, 3-нчы турасыңбы, 1-нчи турасыңбы, айырма жок. Мына Альянстан Нилуфар Алимжанова 32-нчи тизмеден сурулуп чыгып депутат болуп келди. Менин жанымда отурган Азамат Исраилов 42-нчи тизмеден сурулуп келип депутат болуп келип отурат. Партиялык коррупцияны кан булгандай токтоду. Экинчиден преференциалдык шайлоо системасы уру колот болуп бөлүнгөндү, трайбализмди токтотту. Партиядан келген депутаттар Баткен менен дагы, Нарын менен дагы, Талас менен дагы, Алай менен дагы бирдей иштешет. Мына ушундай жакшы система болду бизде. Ушул азыркы системанын дагы жакшы жактарын айтып өтөйүн дедим. Анткени бир мандаттуу болгондо өзүңүн гана районуңа жан тартып калган учур болот. Бир дагы бир коркунуч болушу мүмкүн. Азыр 90 депутат келгенден кийин депутаттар айыл өкмөтүндөгү деңгээлди, мисалы айылдагы көпүрө менен мектептин ремонтун көтөрүп, мына каржы министрлиги менен Алмаз Акунжанович эле кыйын болот. Эртең менин айылымда, менин районумда бюджетти талаш тартыш болот. Мен бул мыйзамды мындай айрым риск жактарын айтып атам да. Мисалы, эмне үчүн биздин айылда эми көп учурда ушул мектептин ремонту менен көпүрөнү ушул парламенттен көтөрүп калган учур болуп атпайбы? Ал айыл өкмөттүн, акимдин жумушу да мисалы ошол деңгээлге түшүп калбашыбыз керек деп ойлоп атам да. Жогорку кеңештин депутаты ушу айыл өкмөтүндөгү маселени ушул парламенттин трибунасынан көтөрүп калган деңгээлге түшүп калбашыбыз керек деп ойлойм. Азыркы Уланбердибай сиздер сунуштап аткан маселеде мына кеминде 30 аял болот экен. Мына ушул жакшы жагы. Анткени мына 150дөй мамлекетте аялдарга болгон квота деген жок. Өнүккөн шайлоо мыйзамдары өнүккөн Европада дагы аялдарга деген квота жок. Мына биз ушуну артыкчылык катары карап атабыз. Анан эми азыр айтып атпадыбы? Бул шайлоо системасынын азыр аты эмне деп турат? Көп депутаттар айтат, бир эле адам көрүш керек деп. Дастан Бекешев туура айтты. Бул мыйзам долбоорунун аты многомандатный деп жазылып турбайбы? Көп мандаттуу деп. Эгерде бир адамга добуш бере турган болсок, анда бир мандаттуу деп аташыбыз керек да. Карама каршылык болуп атпайбы? Ошондуктан 3 адамга бир шайлоочунун 3 депутаты болот округда. Ошон үчүн аталышы многомандатный деп турат, көп мандаттуу. Рахмат. Ортого чыгып айтсаңыз болот. Бешинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорунун аталышы көп мандаттуу деп жазылып турат. Азыр айрым кесиптештерим айтып атпайбы? Бир эле адамга добуш бериш керек деп. Анда биз бир мандаттуу дешибиз керек анда. Анда 90 округ болот, 45 мыңдан шайлоочу тура келет, анда бир мандаттуудан шайлоого барышыбыз керек. Эгер андай болсо, аялдарга анда бул жерге бир же эки аял гана келип, калган аялдар өтпөй калышы мүмкүн. Бир мандаттуу десек. Ошон үчүн көп мандаттуу деп аталгандан кийин бир шайлоочунун 3 депутаты болот. Ошол аймактын 3 депутаты болот. Ал өзү каалаган 15-20 адам чыкса, анткени бул шайлоодо көп адам чыгат. Анткени жанагы шайлоочу, депутат өткөн депутат жанагы кызматка кетип калса, министр болуп, же мэр болуп, же элчи болуп кетип калса, анын ордуна кийинки турган келе атпайбы? Эми көп адамдарда үмүт жанат. Атаңдын озурайын бул кызматка кетип калса, менде мүмкүнчүлүк болот турбайбы деп, ар бир айылдан бирден эмес 5тен кандидат коет. Ошол үчүн 3 адамга добуш берген менимче туура эле болот. Мына азыркы мыйзамдын прогрессивдүү жактарын атап өттүм. Аялдар көбүрөөк келет экен. Депутаттар мурдагыдай адашпай конкреттүү фамилияга берет экен. Мисалы, өзүнүн өкүлү болот. Бул эми өнүккөн өлкөлөрдө деле бар. Ошол эле Турция мисалы, парламенттүү күчтүү, ал жакта деле партия көрсөтөт, бирок кандидатка добуш берет. Мына ошого жакшы жактары жок эмес, бар. Бирок биз көп мандаттуу дегенден кийин 3 адамга добуш бериш керек. Ал партнер болобу бирөө менен, болбойбу, ал өзүнүн иши. Мисалы, 3-өө биригип алып эле чыгып добуш алып коет атпайбы? Калган 3-өө эшек такылып отурабы? Алар дагы биригет да, мисалы. Буларга караганда биз түзүгүрөкпүз деп алар дагы чыгат да, мисалычы. Ошондуктан бир мандаттуу десек анда аялдар келбей калат. 3 мандаттуу десек аялдар 30дан ашык аял келет. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, экинчи окууда көпчүлүк депутаттар сунуш беришибиз керек. Көп мандаттуу дегенден кийин бюллетендин ичинде 3 деп. Мына борбордук шайлоо комиссиясы эсептегенде жаңылат деп айтышыңар мүмкүн. Азыр айылдык кеңештерге бир эмес 7-8 адамга деле добуш берип атпайбы? Арасынан тандапчы. Мына ошондой эле өзүнө жаккан 3 адамды берет.
Мына ошондой сунушту экинчи окууда киргизишибиз керек деп ойлойм. Рахмат чоң.